Урматтуу соцсеттеги достор, апалар, эжелер, ассаламу алейкум. Энди кечирээк түнү көрүп калдым. Сыймык Жапикеевдин Адахан Кимсанбаевичке болгон кароолоо пиарынчы. Мен да өз ой пикиримди баягы мыйзамда жазылды. Ар бир адам өз ой пикирин айтканга толук укуктуу. Ошо мыйзамдын укугунан пайдаланып, мен да өз оюмду, пикиримди билдиргим келди. Эми урматтуу Сыймык Жапикеев, силер Адахан Кимсанбаевичти каралап, силер анын электораттарын, шайлоочуларын жок кыла албайсыңар. Анан кийин ошо каркыра, өзү баягы шайлоого жакын башталган ошо каркыра башталат. Ошонун жана 1, 2, 3, 4, 5 сериясы болупчу. Силер да бир сериясын аткарып атасыңар да. Сен ошол мыйзамдын чегинде жүргөн киши катары, мыйзамдын үстүндө иштеп жүргөн киши катары, сен каркыра менен каркыранын казактар менен кыргыздардын ортосунда болгон договорду билбесең, сен айбан эле экенсиң, мындай эле айтайын, бетиң эле. Айбан эле экенсиң. Сен эгерде чындыкты чыркыратып айтам десең, элге жеткизем десең, эркек чыгып туруп, ошо договорду окуп берип койбойт белең. Эгерде сен билбесең, мен айтып коеюн. Каркыра өзү 60.000 гектардан ашуун жер, тоолуу жер. Анын 625 гектар жери бул илгертен талаш маселе болуп келген. Анан бул 625 гектарды биз казактарга берип, казактардын 1136 гектары Ири суу Кылчыкбай дарыясын бойлогон жайыттарды биздин саруулуктарга ыңгайлуу дегенден алганбыз да. Биз утканбыз да, 500 гектар ашык жерди утканбыз да. Же билбейсиңерби аны? Адахан Кимсанбаевдин колдоочулар бул каркыранын эмесин баарын билип бүткөн. Мага ошо личный көлдүктүктөр айткан, эң туура эле чечим болгон деп. Чолпон Баекованы апчык. Эгерде ушундай эле каркыра тууралуу билгиң келсе, ошо Чолпон Баекова комиссия түзгөндө, ошо саруулуктар 1,5 миң адам батасын берип, жакшынакай кылып туруп жолго салган. Мына ушундай болот чындык. Чындыкты чыркыратам десеңчи. Туура, күчтүү адамдар артынан ушундай жаман сөздөр жүрөт. Ошо Адахан Кимсанбаев силер көтөрүп аткан маселени 25 жыл, 30 жыл мурун 30 жашында көтөрүп койгон. Силер ошону жаңыраак кылып туруп, жаңыртып туруп чыгарып коюп атасыңар да. Сен эмне болуп каласың? Ал кухняда отурган эмес, парламентке президентти, премьер-министрлерди алып келип отуруп такалаган. Ошондо да жалгызданып өткөзө албай койгон ошо программаларынчы. Эми сен түбүнө жетип берем деп атасың. Никогда программалар, алтын программалар жазыла берет. Максат байке, сизге да айтып коеюн. Программаларыңар алтындан жазбайсыңар. Эч качан өтпөйт. Эгерде программалар ишке ашса, Мадымаров менен Садыр Жапаров ашырат болчу, жалгыз тепкиге калган. Мына ушун чынында ушу чоң казатта ушу эки инсан гана күрөшүп келатат. Силер чоң казан элесиңер, кухняда отуруп алып, пияз менен боорду куруп коюп жеп отурасыңар да. Антип адамны силер Адахан Кимсанбаевдин абийирин төгөм деп атып, өзүңөрдүн абийириңерди төгүп алдыңар. Эркек болгула да майдаланбай. Эркексиң, эркекче элге чындыкты алып чыгам деп атасыңбы? Апчык да чындыкты, договор турат, жазылуу. Апчык вициктин эмесин окуп бер. Мындан да болгон экен элдер. Каркыра тууралуу маселе жок экен. Эч качан маселе болгон эмес экен. Болбойт бул деп эле айт да. Билем мен ал каркыра тууралуу видео роликтерди чыгарышып, жасап чыгарышкан. Сен мыйзам үстүндө иштеген адамсың го прокуратурада. Кандай билбей калдың сен? Сен тек гана бул Адахан Кимсанбаевдин электораттарын айнытуу. Ойлонбой сен ушун сен эле айнып кетет экен. Жок, жаңылышасың. Биз ушундай силерге окшогон эл бузарлардын артынан жана ошо бүтүн эле президенттик шайлоодон баштап бүтүн эле 1 миллион адамдардын укуктары тебеленип жатканда мен макул эмесмин деп элдерди кафе жолдо ката түнкү саат 12-1-2лерге чейин Москванын алыскы шаарларга чейин кол топтоп келе 300 миң адам чогулалы, мыйзам боюнча 300 адам чогулуп референдум өткөзөлү деп бүтүн эле жар салганда силер каяктылеңер? Эми шайлоого жакын мындай
oyundарды көрүлө жүрөбүз го. Мындай oyundардын бири силер болуп калдыңар да, oyunчулар. Ушинтип ойнойсуңар. Же либо акчага ойноп атасыңар, же либо бир как-нибудь бир жерде мейлеп атасыңар да. Же бир жерде обещать этип койгон. Силер антип адамдын башын айлантып пайда болгола. Элдер уже силерге караганда умнуйраак болуп калган. Кыскасы мен ошондой оюмду айткым келди. Андай нервиңди эме көзүң чакчайтып нервтенбей эле кой сен. Адам элдин адамы болом десең, сылык эле бол да. Сага ошо нервтенгендердин далайы болгон. Адахан Кимсомаевдин алдында азыр ассаламу алейкум чөгөлөп жүрүшөт. Нервтенбей эле кой. А сен нервиңден коркуп кеткен эч ким жок. Айтыңыз. Чегара боюнча маселе чындыгында мисалы үчүн мындай да. Мисалы үчүн мынакей. Мен чегарага турам деп даярдандым да. Муну ак плакат турбайбы? Ушу плакат азыр Кыргызстан территориясы дейбиз да. Ана муну капталы талаш маселе. Талаш маселе бизде канча жылдан бери падышаларыбыз бар, бирок чечилбей келет. Анткени бизде көбүнчө уялышат да, ушуну мен чечип койсом, жерди сатып берген деп айтышат деген сөздөн коркуп, чегараны чечишпейт да. Жеке менин түшүнүгүм талаш маселеде макул. 60-ын аларга берип, 40-ы бизге калса дагы, берип болсо дагы чегараны тактап алыш керек да. Анткени чегара такталбай болгон сайын, бери кирип, коңшулар кирген сайын, ошака өтүп кетип атат дагы, биздин карта кыскарып кетип атат. Качан талаш маселе болбогондо гана жанагы токтойт да. Азыр биздин президенттер жакшы ниети болуп туруп, мейли алар мисалы үчүн биз айтабыз да, 50 кылып бер десек, кошуна наразы болушу мүмкүн да. Ошого мейли кошунага 60-ын берип, 40-ын алып калсак деле чегара такталат да, анан токтоп калат. Бирок токтолбосо, талаш болгон сайын жарым метрден болуп туруп, бул жакка келип калгандыгын биз билбей калып атабыз да. Түшүнүктүүбү? Ошого жеке менин пикирим, урматтуу бир туугандар, эгерде мамлекет тараптан саясий чечим кабыл алынса, ага каршы чыкпаш керек. Жерди сатып берди, антип каркыра боюнча казактарга сатып берди деди. Казактар кыргыздарга сатып берди, ызы чыгылып жүрүшөт мисалы үчүн. Ал болгон жер алмашылды, сатылган жери жок. Бирок бизде саясат ушундай экен да, мадымарып болгондо сатып бербейт эле, ошон үчүн мадымарып берип берди, де ызы чыгылып ачып, бирок ал берген эмес аны. Ошого мындай билбесиң аралашпа деген сөз да. Пайгамбар айтат го, "Мин хусни исламил мар'i таркуху ма ла я'ниhi." Мусулмандын эң жакшы сыпаты өзүнө таандыгы жок, тиешеси жок, колунан келбеген, башы жетпеген нерсеге аралашпагандыгы дейт да. Бизде бардык аралашат да. Үйүндө туалети жок түзүгүрөөк. Четинди кармап отур, четинде кармап отурасыз мисалы үчүн. Үйүндө банясы жок, жизин жуунбайт. Жамгырга чыгып койгондо мойну мында кылып жүрө бериши мүмкүн. Анан сүйлөгөнү чегарадан сүйлөйт да. Сен түшүнбөсүң да кандай проблема бар экендигин. Ошого эгерде бизди мамлекет менен каалайт элем, ошон ушундай кылып талаш маселени бирге келип, мейли алардын макулдугу менен болсун, бирок такталып кала турган болсо, эгер биздин Кыргыз жаранда калып калса, көчүрүп келип үй салып туруп, мында Өзбекстандын президенти Манасайылын салып койду 40 күндө, bir айылдын бардыгын. Көчүрүп алып туруп, берип, бирок тактап ала турган болсок, адамдын каны төгүлбөйт эле да. Биздин динибизде, шариятыбызда Каабаны билесиңерби? Кааба дейт, Каабадан бир мусулмандын каны бийик турат. Эгерде бир мусулманды байлап алып туруп, Каабаңарды бузгула болсо, мына мусулманды өлтүрөбүз десе, бечара бир мусулман өлтүрөбүз десе, биз Каабаны бузуп беребиз. Анткени бир мусулмандын каны Каабадан бийик турат. А бизде чегарадан канча адам өлүп атат, урматтуу бир тууганым. Жер Кудайдыкы. Ошон үчүн чегараны такташ керек, ошого саясий чечим кабыл алып ушундай кылса, биз жанжал чыгарбашыбыз керек. Сатып берди дебеш керек, урматтуу бир тууган. Биздики ушундай, аны кыяматта териштирип алабыз, азыр айтып бериш керек. Бизде саясатта ушундай, акыйкатын түшүнбөйт, бирок жерди сатып берди, антып берди, минтип берди деп ызы чыгыра берет, иш калбай кете берет да. Эгер ушундай сөз боло, биздин элибиз анык башы жакшы дегенде, анда биздин акай бел чечип коймокпу эмдигиче. Анда жанагы чегара мында кыркылбастан баягы жер токтойт эле. Ошондой бере турган берип кыркып калганда, азырбекка чейин жылбайт, урматтуу бир тууганым. Биз билбейбиз көп нерсени. Картаны жакшы билгендер көп нерсе мындай болгондугун билет, урматтуу бир тууган. Маселе такталбай тургандыгы үчүн. Балким сенин айылың чегара талаш жерде турат. Мейли жериңи бер, ага ыраазы бол сен. Сага бияктан жер беребиз. Зато адамдын каны сакталат. Зато ошондон бери кирип кетпейт деген маани да. Чынбы? Жанагы Сингапурдун атасы Ли Куан Ю деген бир сөзү бар. Чыныгы лидер ким дейт? Чыныгы лидер дейт. Кандай гана чечим, оор чечим кабыл албасын, ошол чечимдин туура экендигин, пайда экендигин өзүнүн жарандарына түшүндүрүп бере алган адам дейт. Чыгып айтыш керек, элим деш керек. Жер жок болуп кетип атат. Анын бир эле маселеси мына ушундай кылганда болот десе, түшүнөт эл.
Анан коркуп эртең кетип калсам эмне болот экен, анан куда сөк эмне дейт экен, бужу деп эртең деген болбойт сага. Сага бүгүн деле бар болду. Императорлордун келечеги болбойт. Алар бүгүнкү менен иштеш керек. Эртең башка император болот. А сенин жашооң Кудайдын колунда. Аламдын баары чогулуп сага жамандык кылгысы келсе, Кудай тагдырыңа жакшылык жазса, эч ким сага жамандык кыла албайт. Эгер Кудайым сага жамандык жазса, дүйнөнүн баары чогулуп келип сага жакшылык кылып бере албайт. Ушул бияка кире турган болсо, маселе чечилет эле. Сиздин сурооңузга жооп мен айтам, ашыгы менен берилди деп ойлойм.